Бул маалымат такталары атайын спорттук жана ышкыбоздук балык уулоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында орнотулууда. Анда балык уулоо эрежелеринен сырткары уруксат билетин алуу, ага төлөм жүргүзүү сыяктуу бардык маалыматтар камтылган. Эми ышкыбоздор QR код аркылуу төлөм жүргүзүп, уруксат билетин ошол жерден ала алышат. Жарандарыбыздын суроо талабы менен биз ушундай жарнаманы эме алып чыктык, жасап чыктык. Буюрса бүгүнкү күндө мына биринчи алгачкыларын уже коюп атабыз. Президентибиздин эмеси менен, тапшырмасы менен ошол балык уулоочу ышкыбоздорго өтө чоң жеңилдик болду. Себеби дегенде 3 күндүк билет 613 сомго түшүп атат да. Мындан сырткары биз ошол 14 жашка чейинки балдарга, анан кийин баягы Афган согушунда, Баткен коголоңунда, анан баягы Чернобыль окуясына катышкандарга дагы жеңилдик кылып бергенбиз быйыл. Мындай маалымат такталары бардык район аймагындагы балык кармоого уруксат берилген объекттерге орнотулат. Учурда алгачкы 50 даана маалымат тактасы келген. Атайын балык кармачы участогаларга атайын шиттерде QR код менен төлөмдөрдү кыйналбай жүргүзгөнгө атайын кылып атабыз. Бул участка скөл боюнча тегерете кое берилет. Ар бир райондорго 10дон 15тен коюлат. Бүгүнкү күндө биринчи партия 50 штук келди. Дагы 30 штук келет. Ошондо көлдү тегеретип, жанакы ышкыбозчулар отурган жерлерге, көп отурган ыңгайлуу жерлерге шарт түзүп берип атабыз да бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, буга чейин ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону уюштуруу, балык корун жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча пландык иштерди жүргүзүү максатындагы уулоону кошпогондо, Ысык көлдө жана Соң көлдө жашаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынган. Хайнура Достукбекова, Данияр Аконов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.